Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, силер менен кайрадан Балапан шоу программасы. Бүгүнкү программабыз өзгөчө болот, анткени кыргыздардын улуттук аспабы комузда ойногон биздин меймандарыбыз келди. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар. Келечек конушунан келген 87 мектептин окуучулары кандай келип алдыңар? Жакшы. Маанайыңар жакшыбы? Жакшы. Биздин көрүүчүлөргө өзүңөр тааныштырып кетесиңерби? Менин атым Канти. Менин атым Айкыз. Мен сиздер менен саламдашып биринчи өзүмдүн ырымды тап берип коеюн. Саламдашуу. Кеттик. Ырдамакка улуудан келген салтыбыз, ушундай шаңдуу күндөрүңө урматтап айтар жарчыбыз. Саламаттуу чогулган деги ак калпак кыргыз калкыбыз. Урматтуу жалпы меймандар, укула салам ырчыдан, жаркылдап айтып берели да комузчулардын артынан. А дегенде баштайлы деги ата бабалар салтынан. Элимдин болгон эрмегин абай чечекей келеми, өнөрүңдү тартуулап ай отурган элге төрдөгү, ырахатка батырып деги ырыстуу бүгүн элимдин. Керемет, комуздун мукам үнү менен жүрөктү жылыттыңыздарбы? Негизи эфирибизди баштагандан алдын эле дастан менен баштадык. Анан канча дастандарыңар бар? Мына айтсак, көп эле ырды деле жаттап калдык. Кичинекей кезден хобби кылып алгандыктан көп эле мындай үйрөнүп калат экенбиз. Комузду кимден үйрөндүңөр? Мен деген кичинекей кезимден өзү апамдан үйрөнгөм. Апам үйрөтүп баштаган болчу күйлөрдөн. Сен? Мен 8 жашымда
өзүмдүн эжекейим эле үйрөтүп баштаган. Алгач үйрөнгөн күңүр кайсы? Алгач үйрөнгөн гүл суу кыз болчу. Ал деген кичинекей гүл болгондуктан баары эле ошондон баштайт го деп ойлойм. Меники Канткей сеники дагы ошондой. Сахнага канча жашыңардан баштап мындай чыгып баштадыңар? Эл алдына. Мен деген башынан мектептерде эле концерттерде чыгып турчумун. Где-то 3-класстарда болуп калат го. Алгачкы чыкканыңарда мындай толкундануу болду эле? Ооба, аябай болгон. Канткей сенкичи? меники деле алгачкы 10 жашымда чыккан болчумун. Канткей сен бизге кайсы күйүндү чертип бересиң? Элдиккү Сарын жибекеге чертип берейин. Анда эмесе кеттик. Керемет. Абдан сонун, мага аябай жакты. Негизи эле чындыгында биздин кыргыздын аспаптары аябай сонун. Анан бул күнү канча убакытта жаттадың? Мен бул күнү 1 айда жаттадым. Анан комуз чертүүдө кандай кыйынчылыктар менен мындай кезигишесиңер? Башында чертип баштаганда, эң эле башында чертип баштаганда өзү мындай кол көнбөй оорушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк черткенден кийин колуң аябай көнүп калат да. Сенкичи? Меники эң башта чертип баштаганда деле колум чоюлбай жетпечү, азыр жетип калды. Анда айгыз бизге дагы бир чыгарма тартып алып бербейсиңби? Макул. Кайсы чыгарманы? Энекем деген чыгарманы ырдап берейин. Кеттик. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дени сак болуюна, оорубай жүрө көрсенесем. Мен дагы дени сак болуюна, оорубай жүрө көрсенесем. Болсун да апасы баланын, өзүнө дагы эле баланын. Үшкүрүп каласың алыска да, үйүңдөн узаса караным. Үшкүрүп каласың алыска да, үйүңдөн узаса караным. Колдогон тумарым, кыйшайсам түзөтүп турарым. 40 жылга кабарсыз кетсем да, мен кыйкырып алдымдан чыгарым. 40 жылга кабарсыз кетсем да, мен кыйкырып алдымдан чыгарым.
аябай жакты. Анан алгач күнү түшүрүп алып анан ырды жаттайсыңбы же ырды жаттап алып анан көчүрөсүңбү? Мага деген жеңилирээк болот, если мен ырды жаттап туруп анан күнү ошого тактап алсамчы. Келечекте дагы ушул комуз менен байланышкан кесипти тандагыңар келеби? Ооба. Албетте. Мисалга? Мен деген музыкага тапшырсамбы деп ойлойм. Музыканы улантып кетсемби деген ойдо болом да. Сенчи канкей? Мен деле ошол комузду бүтүп туруп эле Күрөңкеевке тапшырсам деген. Ошондо бул комузду жөн гана хобби катары калтыргыңар келбейт, э? Ооба. Алгачкы чыкканда аябай толкунданасың. Анан толкундангандан кээде күн да унутуп коюшуң мүмкүн болот да. Ошондой окуялардан кантип мындай чыгып кете аласыңар? Биз деген адашып кетсек улантып кеткен аракет кылабыз да. Билдирбей күйлөрдөн кошуп туруп эле импровизация иштеп кетет. Канкей, сенкичи? Меники деле сахнага чыкканда эле толкунданам. Толкунданганда эле адашып кетсе жөн эле күлүп туруп эле кайра уланып кетергенге аракет кылам. Буну мектептен силерге мугалим өзү үйрөтөбү же бул өзүңөрдүн мындай чыгармачылыгыңарбы? Мектептен билбейм, бирок мен деген биринчи жолу чыкканда апам үйрөткөндүктөн анан апамдын артынан эле чыгып кеткен болчумун. Апам мени сунуштаган мектепке, анан кийин чыгып кеткем да концертке. Сонун. Сенкичи? Меники эжем сунуштаган. Негизи комуз черткенде өзүңөрдүн кандай сезесиңер, кандай сезимдер пайда болот? Эс аласыңарбы же тескерисинчеби? Комузга деген кызыккан адамдар, музыкага кызыккан адамдар өзүнүн жакшы көргөн профессиясы менен, кесиби менен аябай мындай кандай десем, өзүнүн жакшы көргөн кесиби менен бар эле алектенсе жакшы жагат дегендей эс алып калат дегендей. Анда канекей бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Садакакты Атай Огонбаев. жакты. Чындыгында эле мындай комузду ойногон кыйын, бирок ошол учурда эле мен да үйрөнгүм келет да. Анткени мындай күйлөрдүн угулушу мындай кандай десем, адамдын жан дүйнөсүнө кирет да. Анан комузду биринчи жолу колуңарга алганда эмне деп ойлодуңар эле? Комузду биринчи жолу алганда колубуз кичинекей болгондуктан колубуз жетпейт, анан мындай чертип кете аламбы деген ой болгон башында. Бул силердин аябай жакшы көргөн кызыгууңар болсо, ошондо комуз чертип жатканда мындай өзүңөрдү жомоктоодо сезесиңерби? Ооба. Кайсы залкар комузчуларды тааныйсыңар? Токтогул Сатылганов комуздан жакшы күйлөрдү чыгарган болот. Мен Карамолдо Орозовду тааныйм, Токтогул Сатылгановду, Атай Огонбаевду, Самара Токтонованы жана Роза Аманованы. Эң жакшы көргөн комузчуңар ким? Билбейм, мен үчүн бар эле бирдей эле болуп калат. Мындай аябай жакшы көрүп, мындай көп черткен күлүңөр кайсы? Мен деген көп апама, чоң энеме ырдап берчүмүн, ошон үчүн көбүнчө меники энекем деген эле ыр болгон. Сенки? Меники Эргиме деген күй.
Дос кыздарыңардын арасында ушундай дагы комуз черткен кыздар барбы? Менин дос кыздарымдан бар, бирок алар деген кичинекей кезинен эле чертип, бирок азыр башка кесиптер менен алектенишет. Андай болсо силерди бир аз эс алдырып, биздин кыргыздын улуттук аспаптары боюнча кызыктуу фактыларды көрүп көрөлү. Кылгыяк жаа менен чертилүүчү аспап. Анын кылдары аттын куйрук жүнүнөн жасалат жана үнү ырдагандай кайгылуу угулат. Эзелки заманда бул аспап менен элди ыйлатып да, тынчтандырып да коюшкан. Темир комуз кичинекей бирок күчтүү үн чыгат. Темир комуз кичинекей аспап, бирок аны тишке кысып, дем менен черткенде өзгөчө магиялуу үндөр чыгат. Аны дүйнө жүзүндө жау харт деп аташат. Чопочор шамалдын үнү сыяктуу. Чопочор чоподон же камыштан жасалган үйлөп ойнолуучу аспап. Аны ойногондо табияттын шамалдын үнүнө окшош кооз обондор угулат. Добул согушта да, тойдо да колдонулган. Добул барабан сымал аспап. Илгери аны менен жоокерлерди чогултуп, жоого чакырган. Азыр болсо тойлордо, салтанаттарда колдонулат. Урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй эле биздин кыргыздардын аспаптары жөнүндө өзгөчө фактыларды билип келдик. Эми биздин коноктор менен коштошо турган учур келди. Силерге эркин микрофон. Ата-энеңерге, мугалимдериңерге салам жолдосуңар болот. Мен учурдан пайдаланып, өзүмдүн комуздан үйрөткөн эжеме салам жолдойм. Жана ошондой эле чоң энем менен чоң атама. Мен өзүмдүн апама салам айтам. Жана апамдан сырткары мага дагы башка эки эже үйрөткөн болчу мугалимдер. Азыр тилекке каршы алар деген башка жака кетишкен, операция кылышканы. Айыгып кетсин, ошону айтып коеюн. Биз да сага тилектешпиз, аягып кетип кайрадан сага комузду үйрөтө берсин. Силерге чыгармачылык ийгилик, биздин эфирге келип бергениңерге абдан чоң рахмат. Силер ушинтип комуз биздин аспабыбызды башка мамлекеттерге өркүндөтүп, өрчүтүп жүрө бергиле. Чоң рахмат. Анда эмесе биз эфирди улантабыз. Роза апанын жомогуна кезекти берели. Саламатсыңар балдар. Анда эмесе бүгүн дагы бир жомокту окуп берейин. Жакын отуруп, тынчтанып, жомокту угайлы. Мен бүгүн силерге эмне үчүн үкү уктабайт деген жомокту айтып берейин. Улуу тоонун боорундагы калың токойдо бир үкү жашаптыр. Ал өзгөчө камкор жана боору керек экен. Ошол учурда түркүн жандыктар капыстан кол салган душмандардын жемине айланышыптыр. Азап чегишип, кордук көрүшөт. Түнкүсүн уяларын бузушат. Балапандарын кырып, жумурткаларын сындырышат. Не кыларын билишпей, айлары куруп турганда баягы үкү жар салат. Бир тууган боорлорум, силердин көргөн күнүңөр ушул беле. Көрүп көнүм эзилди, жүрөгүм сыздады, эмне кылсак дейсиңер, дейт. Анда сагызган шакылыктап, күндө кароолго тура берип, алдан тайып баратам. Мени тыйынчычкан чыйылдап, өзүң жардам бербесең тукумубуз куруп болот деди. Коен коркконунан дирилдеп. Көп бүлүккө түшө бербейле деди үкү сөзүн улап. Мен силерге жардам берейин деп келдим. Мен уйкумдан безейин. Түнкүсүн силерди кас душмандан кайтарайын. Күндүз бир аз чыр метип алсам жетишет. Ырас. Бул чечимиңди кубаттайбыз дешти баардыгы. Ошентип үкү түнкү кароолго турат. Уктабай, көзү чакчайып, шырп эткен дабыш укса, баарын ойготот. Үкүнүн күү
деген жанды үннен бары кыймылга келишип сак турушат. Ал эми сак турган жандыктарга түнкү ууру кескилер жакын жолобой алсабы албетте жок. Ошондон кийин токой жан жаныбарлары тынчыраак өмүр сүрө башташыптыр. Анткени дал ошол күндөн ушул күнгө чейин үкү ишенимдүү кароолдуу болуп түнкүсүн уктабайт экен. Көрдүңөрбү? Күч биримдикте дейт. Ушундай каргашалуу душмандар кол салганда үкүнүн кандай колун сунуп ушул жаныбарларга жардам бергенин көрдүңөрбү? Түн уйкусунан безип, мына мен силерди душмандардан коргоймун деп түнкүсүн уктабай, мына ушул убакка чейин үкү түндү уктабай, күндүз уктайт экен балдар. Мына ушуну менен жомок бүгүнкүсү бүттү балдарым. Эмки жомокко чейин сак саламатта калгыла. Өзүңөр көргөндөй эле Роза апанын жомокторун көрүп келдик. Аябай кызыктуу болду. Анда эмесе бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Aksakkanda selkençek, anday tepe mınday tep, burulçağı selkençek, burbay tepe mınday tep. Oyna oyna algıla, oyron kallar bul düğünü, güllüp güllüp algıla, zümrön kallar bul düğünü. Yaşıl çolup dürdey can, can açılgan gülüdey can, kızıl çolup dürdey can, kız gelindir gülüdey can, gülüdey can, gülüdey can, gülüdey 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 can. Burbay tepki gelinecek, suyum kandan selkenecek, söylep tepki gelinecek. Biz bu bozok ömürde kızılı çok kızdaray, tamılcıgan cüzünden kızılı çok kızdaray. Yaşılcı olup dürdey can, can açılgan gülüdey can, kızılcı olup dürdey can, kız gelin der gülüdey can, gülüdey can, gülüdey can, gülüdey 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 can. Selkençek, anday tepe mınday tep, burulçağı selkençek, burbay tepki gelinecek. Selkilerden kolundan sekin karma vallabız, tün uykudan uygutu ay sarsanağa sağlamız. Yaşılcı olup dürdey can, can açılgan gülüdey can, kızılcı olup dürdey can, kız gelin der gülüdey can, gülüdey can, gülüdey can, gülüdey 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 can. Gülüdey 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 can.